Assalamu alaikum, hurmatly görüşçüler. Biz sizler менен Archicad programması менен tanışabız. Создать новый проект. Последний использованный профиль. Кала берсин. Экранды настройкасына көргөзгөнгө убакыт коротпостон эле мен сиздерге айтып кетейин. Вот окного киребиз. Мынакей панели ушул сиздер көрүп турган панель инструментов, информационное табло, панель состояний, навигатор жана координаты. Ушулар гана негизинен керек болот. Ошо эгерде сиздердин экранда кайсы бир менде көрүнүп турган панелдер көрүнбөй жаткан болсо, сиздер ушул минуталарды топ кадр кылып токтотуп, анан ушул панелдерди жайгаштырып алсаңыздар болот. Ал панелдерди жайгаштырууда мындай алып каалагандай жерге коюп алсаңыздар болот. Бирок мен буну ушул жерге коюуну туура деп ойлодум. Ошондо биз экрандын башка настройкаларына дагы убакыт коротпойт экенбиз. Archicad негизи биз мындай жакын адамдарыбызга, инилерибизге мындай жакшы белектерди бергенге аракет кылабыз дагы. Анан кийин телефон жана компьютер бул ошол белектердин ичинен абдан көп тандалгандары деп айтсам болот. Бирок ошону кантип пайдаланат? Бул Archicad программасын колдонуу үчүн инженердик билим дагы өтө зарыл эмес. Негизи болгону жакшы, бирок буну жөн эле кызыккан адам дагы мындай өзүнүн ойлогон оюн мындай коробкадан макет жасагандай эле үйлөрдү куруп, мындай өзүнүн идеясын башкаларга түшүнүктүү жеткиргенге абдан жакшы. Бул программаны биз 100% Кудай кааласа үйрөнүп бүтөбүз сиздер менен. Бирок мен ашыкча көп теорияга көп багыт албастан жалаң гана практика жүзүндө көргөзүп, сиздерге тезирээк өздөштүрүүгө жардамдашканга аракет кылам албетте. Ошол урматтуу бир тууганым, эгерде сиздин колуңузда компьютер болуп, бирок буга чейин сиз аны видео көрүү үчүн, клип көрүү үчүн, интернетке кирип маалыматтарды окуу үчүн гана колдонуп келген болсоңуз, мындан ары сиз мен менен чогуу өзүңүздүн каялыңыздагы үйдү куруп, анын келечекте кандай көрүнүшкө ээ болушун алдын ала жакыныңыз менен бөлүшсөңүз болот. Азыр бардык инструменттерди, мүмкүн болгон инструменттерди бир сыйра карап өтөбүз дагы. Кийинки уроктон баштап, кийинки сабактан баштап биз сиздер менен ошол этаждарды пайдубалдан баштап куруп баштайбыз. Чиймени баштоодон алдын албетте биз жердин бетин түзүп алышыбыз керек. Ал болсо бизде 3D сетка деп аталат. Болжолдуу гана чыйдым. Эми 3D сетканы көрө турган болсок, мынакей, мына ушул биздин келечектеги жер участогубуз деп элестетебиз дагы. Мына ушул жерге үйдү куруп баштасак болот. Азыр эми жардамчы линияларды чийип отурбастан эле биз болжолдуу гана чийебиз. Ал эми такталган размерлер боюнча биз сиздер менен кийинки сабактарда чийип баштайбыз. Биринчи кабатка өтөбүз. Эми стена параметрине кирип, стенанын биринчи этаждан баштап экинчи этажга чейинки аралыкка чейин болсун деп көргөзүп жатат. Жана бул отметкаларга кийинчерээк дагы кеңири токтолуп кетебиз. Азырынча бардыгы по умолчанию кала берсин. Дубалдын калыңдыгын же башкаларын дагы келечки уроктордо карап, кырдаалга жараша өзгөртүп колдонобуз. Азырынча окей. Эми дубалды чийгендин ар түрдүү бөлмөнү чийүү үчүн мына ушуну тандап алганыбыз дурус. Жакыныраак келе турган болсок, бул кирпичтен болгон дубалдар экендигин көрүп турабыз. Баарын тандайбыз дагы. Аны бул жерде баарын бириктирип койгонубуз жакшы. Бул жерде мисалы үчүн бул тышкы көрүнүшү, бул ортосу жана сырткы көрүнүшү болгондугу үчүн дубалдын эки тышкы тарабы жана ортосу буну бириктирип койсок, ошол бардык тарабы бирдей көрүнүшкө ээ болот. Эми тандайбыз. Бул жерден кирпич эмес, бизде бетон же болбосо мраморду тандасак болот, Окей. Урматтуу достор,
көрүп турасыздар. Эми кийинки уроктордо биз чоң сарайдай көрүнүп турганы менен биз сиздер менен абдан кооз үйлөрдү чийип баштаганда бул абдан мындай татынакай көрүнүштөр менен сиздерди андан бетер бул программаны үйрөнүүгө болгон кызыгууңуздарды арттырат. Кайрадан биринчи этажга өтөбүз. Перекрытие. Бул жерде эмне болуп жатат? Себеби бул жерде биз перекрытияны чийдик, бирок жер менен перекрытие пол бирдей болуп калгандыгы үчүн ошондой болуп жатат. Ал үчүн биз мынаны тандап, кайсысын тандайбыз дагы? Бул жерден минусту басабыз. Бул жерден баштап бул жерге чейин. Эмне кылдык? Биз жердин имараттын ичи кесип алып салдык. Эми кайрадан 3D видке кире турган болсок, мынакей биз паркетти тандап алдык. Биринчи кабатка паркет. Эми бул жерде биз эч кандай нормаларды эске албастан эле программанын мүмкүнчүлүктөрүн гана көргөзүп берип жаткандыгым үчүн эч бир нормага көңүл буруп жаткан жокмун. Биринчи этажга кайрадан өтөбүз. Азыр ортосунан эми биз 3дөн бул жакты 3 бөлмөгө бөлүш, бул жакты 2ге бөлүп алдык. Мынакей мындай келгенде бизге жардамчы линия пайда болуп атат ортосунан. Бирок биз буну ортосунан эмес 3кө бөлүшүбүз керек. Ал үчүн биз бул жерге келебиз дагы причастияны басабыз. Мынакей бизге жөн бирин бөлүп берип жатат. Мына ошол жерде дагы дуалдын ортосунан эмес бир четинен бараткандыгын байкап жатасыздар. Ал үчүн бул жерден биз по центру тандап коебуз. Болду. Эми биз бая биринчи чийип, андан кийин өзгөрткөндүгүбүз үчүн биз мурда кирпичти чыйган үчүн ошол кирпичтин настройкасы сакталып калгандагы ошол боюнча уланып жатат. Ушул жерден биз ички дуалдардын дагы көрүнүшүн өзгөртүп алуу үчүн ички дуалдарды тандадык. Эмне үчүн ички дуалдар тандалды дагы, сырткы дуалдар тандалган жок деген суроого мындай тандасак, бардыгы тандалды. Бирок биз оң жактан баштап сол жакты көздөй тандасак, анда ошол рамканын ичине толук камтылган гана детальдарды тандайбыз. Эми бунун ичиндеги жалаң дуалдар тандалды дагы. Биз аларды эми кайрадан биринчи этажга өтөбүз. Терезелерди коюп көрөлүк. Бул жерде дагы настройка барына кийинирээк токтолобуз. Азыр биз каякты көздөй ачылышын көргөзөбүз. Азырынча эми булар болжолдуу түрдө гана. Кийинки уроктордо биз реалдуу чыныгы проекттер менен иштейбиз. Мен бул программада 5 жылдан бери иштей элекмин, бирок азыр сиздер менен бул программаны өзүмдө дагы унуткан нерселерими эске салып, жана бул программада жаңы пайда болгон мүмкүнчүлүктөрдү кошо өздөштүрүп, кайрадан сиздерге берүү максатым. Бул жерде эң көп үйрөнгөн өзүм болом албетте, бирок сиздерге дагы аракетиңиздерге жараша көп нерселерди үйрөнүп аласыздар деген ойдомун. Эми ушуну менен бүтүрө берелик. Үстүндө жаап койлук дагы ошону менен бүгүнкү урок бүтөт. Жана эгерде урок жаккан болсо, сабак жаккан болсо жана үйрөнөм деген максатыңыздар болсо, биз менен биргеликте алдыдагы 3 ай ичинде биз сентябрь айына чейин сиздер менен мына ушул программаны толук өздөштүрүп бир коттеджди куруп бүтөбүз. Андан кийин анын айылына чөйрөсүн кооздоп, көчөлөрүнө гүл, дарак тигип, тротуарларды жасап, кооздоп, ошондой ландшафтты түзөбүз. Жана архикап деп аталган программада бөлмөлөрдүн ичинин отделкалары менен дагы алектенебиз. Андыктан сиздер менен жасай турган ишибиз алдыда абдан көп. Биз сентябрдан баштап башка программаларды үйрөнүп баштайбыз. Кийинки программалардагы абдан чоң ийгиликтердин ачкычы ал студенттерге, бүтүрүүчүлөргө жогорку айлык акы төлөнгөн жумуштарга орношуусуна түрткү берет. Эмесе, урматтуу достор, азыр биз бул мындай сарай сыяктуу эле болжолдуу түрдө чийилген үйдүн, имараттын үстүн жабып, анан бүгүнкү урокду жыйынтыктай берелик. Урматтуу достор, азыр перекрытие, мына үстүн крышаны жабуудан мурда биз ошол эле
перекрытиянын үстүнө кайрадан чыйсак болот, бирок андан дагы бир жеңил варианты бул тиражирование деген. Изменить расположение, тиражирование, тиражировать по вертикали. Окей. Үйдүн алдынан артынан көрүнүшүн чыйбасак деле ал бул жерде көрүнүп турат. Эгерде биз ушул жерден бир терезени өчүргөн болсок, ал албетте планда өчүрүлөт. Бардыгы бири-бири менен өз ара байланышкан баары. Андыктан долбоорлоодо абдан ыңгайлуу программа. Ошол урматтуу достор, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Албетте мен күнүнө бирден, жок дегенде болбосо күн сайын бир нече урокторду жасап сиздерге тартуулап турам. Бир нече уроктук антып кетиши мүмкүн болгон сабактарды бириктирип, абдан маанилүү гана жерлерин чогултуп, сиздердин убактыңыздарды алганга жараша сиздерге көбүрөөк нерселерди берүүгө аракет кылам. Урматтуу достор, эмесе көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.